Ошто Араб фондунан үй алып беребиз деп элди алдап кетүүгө шектелген 2 аял жана 1 киши кармалды. Шаардык милициясынын маалыматында арабтар берди делген үйдү алмак болуп алдангандардын саны эң азы 350 миң сом акча салган. Аларга Мунаев көчөсүндөгү Ош шаарынын мунарасы турак жай комплексинен өздөрү убактылуу ижарага алган батирди көрсөтүшкөн. Ал эми 11 миллион сом берген жаранга көп кабаттуу үйдөн батир, дүкөн жана жер үйдү убада кылышкан. Жабыркагандардын көпчүлүгү Ош шаарынан жана Ош Баткен областарынын тургундары. Милиция шылуундукка шектүү катары 39, 28 жана 38 жаштагы аялды кармап, алар 24-июлга чейин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок Ош шаардык соту аларды үй камагына чыгарып жиберген. Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен тергөө иштери уланууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы жогорудагы шектүүлөрдөн жабыркагандар болсо Ош шаардык милициясына кайрылууга чакырат. 2023 жылдын 6 айында ички иштер органдары тарабынан каржы пирамидаларынын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча 248 кылмыш иши тергелип, тергөөнүн жыйынтыгы менен 100 материал сотко жөнөтүлүп, калгандары боюнча иликтөө иштери уланууда. Жабыркагандардын саны 248 адамды түзөт. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин тергөө кызматы маалымдады. Маалыматта айтылгандай, Бишкек, Ысык көл, Жалал Абад, Талас областарынын аймагында өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн каржы пирамидалары боюнча кылмыш иштери тергелүүдө. Бул жерде турак жай кооперативи жөнүндөгү фактылар боюнча маалыматтар кошулган эмес. Ведомстводон ошол эле учурда каржы пирамидаларынын ишмердүүлүгү бөгөттөлгөнүн кошумчалашты. Милиция кайрылган жарандардын баарын өткөн жылдарга каржы пирамидасынын курмандыктары болушканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Швециянын мамлекеттик органдары куранды өрттөө боюнча акциясына жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Бүгүн Кулубаев Швед тараптын демилгеси менен өлкөнүн тышкы иштер министри менен сүйлөшкөн. Анда тараптар эки жана көп тараптуу форматтуу кызматташуу маселелерин талкуулап, саясий байланыштарды улантууну жана ар кандай деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштурууну маанилүүлүгүн белгилешкен. Анда Швед тараптын тышкы иштер министри Куран китебинин көчүрмөсүнүн өрттөлүшүнө байланыштуу кырдаал боюнча кыскача маалымат берип, бул маселе тууралуу Швед өкмөтүнүн позициясын белгиледи. Өз кезегинде министр Кулубаев Швециянын расмий органдары элди диний сезимдерине таасир эткен мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чараларды көрүшү керек деген пикирин билдирди деп айтылат маалыматта. Кытайдан келген врачтар көздүн катаракта дартына текшерүү жана операцияларды жасашат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Улуттук госпиталда операциялар жасалат. Эксперт ден соолукту жаркын саякат долбоорунун алкагында Кытайдан келген дарыгерлер текшерүүлөрдү жана операцияларды жасайт. Катаракта диагнозу боюнча 300 операция жасалат. Алдын ала текшерүү жана бейтаптарды каттоо улуттук госпиталдын мобилдик клиникасында 7 августтан 8 августка чейин жүргүзүлөт. Саат 9-дан 16-га чейин каттоо башталат. Жарандар өздүгүн тастыктаган документтерин, маалыматтарын, пенсия, майыптыгы, баатырыны тууралуу күбөлүгүн алып жүрүшү керек. Жана ал боюнча байланыш телефондору 0990 80 04 83. Россия Кыргызстанга 1215 тонна байытылган буудай унун жана 180 тоннадан ашык өсүмдүк майын жардам иретинде берди. Аталган азык-түлүк жашаган жеринин инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоорлорду аткарган 26 миң аз камсыз болгон кыргызстандыкка бөлүштүрүлөт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев акыркы 1,5 жыл ичинде бул өңдүү 1000ге жакын долбоорлор аткарылып, ага 31 миң үй бүлө катышканын билдирди. Анын айтымында бул аралыкта 6 миң тонна ун жана өсүмдүк майы берилген. Бүгүн 1 августта Нарын облусунун Жумгал районунун Миңкуш айылындагы туюк суу калдык сактоочу жайында зыянсыздандыруу иштери башталды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев маалымдады. Миңкушта 4 калдык сактоочу жай бар: Талды булак, туюк суу, Көк жана Дальния. Урандынын калдыктарын сактоочу жайларды зыянсыздандыруу иштерин Орусиянын Ростов мамлекеттик корпорациясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги иш алып барууда. Адистердин айтымында Жумгал районунун Миңкуш айылындагы уран калдыктары сакталган жайлардын ылдыйында жер көчкү жайгашкандыктан учурда кооптону жаралууда. Эгерде ал жылып кетсе, Миңкуш, Көкөмерен жана Нарын дарыяларында кошулуп, Туюк суу дарыясынын кууш өрөөнүн тосуп калат. Радиоактивдүү заттарды бар калдыктарды сактоочу жай бузулушу мүмкүн. Бул объектиде жер көчкү жүргөн маалда калдык сактоочу жайды суу каптоо коркунучу менен байланышкан авариялык абал өтө жагымсыз табигый кырсык күтүп турат. Буга чейин ушул жылдын 13-июлунда президент Садыр Жапаров Миңкуш айылынын жергиликтүү калкы менен жолугуп, радиоактивдүү калдыктарды зыянсыздандыруу, училтиги чыгаруу жана жоюу, ташуу учурундагы коопсуздук боюнча тынчсызданууларын уккан.
Төө ашуудагы туннелге асфальт төшөлүп бүттү. Эртең саат 16-дан кийин унаа кыймылына коюлган чектөө алынат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев билдирди. Анын айтымында 2-августта дренаж казылган жердин ордуна ошондой эле кошумча айрым жерлерге асфальт басылат. Жакын күндөрү туннелдин кире бериш жерлеринде жана анын айлана чөйрөсүндө көрктөндүрүү иштери дагы башталат. Бул учурда автоунaalар үчүн эч кандай чектөөлөр болбойт. Эскерте кетсек, Бишкек Ош жолунун трассасындагы эң чоң туннел оңдоо иштерине байланыштуу 26-августтан бери күнүнө 10 саатка чейин жабылып турган. Юстиция министрлиги байланышта акциясы өлкө аймагында ишке ашырылып жатат. Жерлерде өткөрүлүп жаткан өнөктүк бүгүн Ош шаарында уланды. Анда юридикалык кеңеш сурап келген жарандарга юристтер акысыз консультация берди. Негизги максат жарандардын укуктук сабатсыздыгын жоюу. Кененирээк кийинки сюжетте. Ош шаарынын тургуну Замира Айтманбекованын өзүнө таандык жер тилкесинин кызыл китеби себепсиз жокко чыгарылган. Айтымында ал өз убагында акча каражатына байланыштуу тиешелүү адистерге кайрыла алган эмес. Эми Айтманбекова юстиция министрлиги байланышта акциясына катышып, адвокаттардан акысыз кеңеш алып, маселесин чечүү аракетинде. 6 соток жер болчу, анан ошол бир справканын жоктугуна байланыштуу кызыл китеп жокко чыгарылган эле да. Анан азыр адвокат менен байланыштырды мени. Ошол толук маалымат алдым. Эми ошол ишти дагы алдыга эме кылабыз да, чечебиз адвокат менен бирдикте. Мүмкүнчүлүк болбоду, каяка кайрылышты эле билбейт элем да. Бул жакка келип калып, ушул жакта бүт органдар бар экен. Кайрылып, маселе чечилди буюрса. Калк арасында укуктук сабатсыздык төмөн экенин адистер да белгилешет. Анткени көпчүлүк жарандар өз укугун так билбей, көйгөйлүү маселелерде аксап келет. Мындан улам юстиция министрлиги байланышта акциясы өлкө аймагында ишке ашырылып жатат. Анда юристтер жарандардын түзмө-түз көйгөйлүү маселелерин угуп, чечүү аракетин көрүшүүдө. Биз юстиция министрлигинин жетекчилиги дагы өзүбүз жарандарга акысыз кеңештерди берип атабыз. Баякы өзүнүн мыйзамдуу корголуучу жагдайы бар, өзүнүн укугу бар турганды дагы билбестен же аны билбеген бир жарандын мындай деп айтып коюшунан баякы компетенттүү эмес адистин негизинен адашып жүргөндөр бар экен. Азыр мына бир тобуна биз кеңеш бердик, бунун бардыгы боло турган нерсе. Ушундай депчи. Демек, бул баякы жаңы кабыл алынган мыйзамдар, мыйзам актыларды элге жеткизүү механизмдерин такай түшүндүрүп туруу бул зарыл. Негизги максат жарандардын укуктук сабатсыздыгын жоюу, ошондой эле акысыз жардам алууга шарт түзүү. Калкка юридикалык кеңеш берүү менен мыйзам бузууларды алдын алуу болууда. Анткени мыйзамда ар бир жаран мамлекеттик кепилденген жардам алууга укуктуу. Биз эми өлкөбүздү кыдырып жүргөндө ошол жарандарыбыздын укуктук сабатсыздыгы абдан төмөн экенин билип атабыз да. Анткени ошол ар кандай көйгөйлүү маселелерди мурас болобу, же болбосо үй бүлөлүк мамилелер болобу, зордук, зомбулук болобу, ошолор боюнча абдан бир аксаган жарандарыбыз бар да, билбеген. Биздин максатыбыз ошол мыйзамды дагы биздин жарандарыбызга жеткирүү болуп атат. Бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам бар экенин билесиздер. Бул негизи ошол жарандарыбызга акысыз юридикалык жардам көрсөтүү. Белгилей кетсек, юридикалык жардам кызматы уюштурган Юстимин байланышта акциясы Ош шаарында соңуна чыкты. Акция Бишкек, Каракол шаарларында уюштурулган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Аба ырайы тууралуу маалыматтын демөөрчүсү Жемчужина Нила чайы. Жемчужина Нила чайы. Бул көңүлдүн тынчтыгы, ойдун тереңдиги жана толуктугу.
ууртам сайын. Бул өз жан дүйнөңдөгү нукура кенчти табуу убакыты. Аны сактап калуу эч калдыксыз сүйүктүүлөргө тартуулоо. Жемчужина Нила чайы. Нукура кенч.